Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Азыр биз Каныбек Осмоновичтин үйүнө келдик. Ошо Дүйшөн агайды бир эскерип коелу деп. Эми ошо Дүйшөн агайды кыргыз тили гезитинин редакциясына башкы редактор кылып алып келген мына ушул киши. Өзү да көп айтты мага. Мага эле эмес, көп кишиге айттыр агай. Ушу мен көчөдөн бактын түбүндө малдаш токунуп алып сүйлөп жүргөн кезимен ушул жакшы бир конторго алып келип жакшынакай сүйлөтүп жумуш берген ушул киши деп сизди айтып. Анан мен бир тууган агаман дагы мындай жакшылык көргөн эмесмин деп калчу эле. Тамашалап. Баягы бул сөз Накен Касиевичти жамандагандык эмес, ал агасы министр же губернатор болсо эле кызмат бериш керек эмес да. Бирок ошондой агаман дагы ушундай Каныбек Осмонович мага жакшылык кылган көп айтчу эле. Эми агай бүгүн бир агайды эскерели. Кандайча алып келип калдыңыз? Кандай кылык жоруктары менен сизде эсте калды ага киши? Эми баягы пейилдер туура келип, пикирлер туура келип калса, ал эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт, пикир алышат деген сөз эң туура экен да. Мен мурун Дүйшөн мырзаны сыртынан билчүмүн, китептерин окушумун, абдан кызык. Кыска аңгемелери, айрыкча журналисттик изилдөөлөрү. Туура айтасыз, ошол өзү да тамашалап күлүп калат эле, каршылдап күлүп. Карагандын түбүндө отуруп алып эле YouTube каналы ачып эле ошо менен баягы өзүм пикирими айтып турчу элем деп. Мен 2022-жылы президент Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы менен мамлекеттик тил комиссиясына төрага болуп дайындалып калдым. Анан ишти баштаганда эле биринчи кезекте тилдин эң негизги коммуникациясы болгон ошо гезит маселеси кандай, жалпы интернет кандай экен, ошолорду караган чын ичим чыкпады. Анан ошо башкы редактор издей баштадым. Анан бир күнү ошо өзү келип калыптыр мага. Каныбек Осмонович, кечээ мен сиз жөнүндө бир Карагандын түбүндө отуруп эле сизди талап атышкандан өзүм пикирими бир билгизип коеюн дедим деп. Кыска бир 5-6 мүнөттүк пикирин айтты. Мага негизинен кандай сын пикирлер айтылган болчу мына коомчулук тарабынан. Эми Каныбек Осмонович өзү физика математиканын доктору болсо, физик болсо, кандай ал мамлекеттик тилге, тил саясатына төрага болуп ишти кандай тиешеси бар дейт. Кандай тиешеси бар, президент кандай логика менен койду деген. Ошого укмуш бир аргументтерди келтириптир да. Анан мен таң калганым, өзү Дүйшөндү бир аз көзү ачык беле дейм да. Мен таң калганым, президент мага мен ошол жумушка орнотуп атканда бир сөз айтканда, агай ал жерге менеджер керек. Мен сизди менеджер катары жөнөтүп атам деп. Ошол сөздү эч кимге деле айткан эмесмин мен. Эч ким уккан эмес. Уккан дагы эмес. Экөөбүз эле жалгыз отурганда сүйлөп болгон сөз президенттин кабинетинде. Ошону Дүйшөн кайталап отурбай менин кабинетиме келипчи. Эми сизди менеджер катары алып келди да. Сизге чейин тинчилер адайбачылар башкарды. Бири жакшы башкарды, бири анча жакшы башкара алган жок. Ар ким ар кандай деңгээлде болду, жаман да болду, жакшы да болду. Эми ушу бир физик математиктер келип көрсө кандай болор экен деп мен ошону айтты. Баягы өзүнүн интервьюсунда. Анан таанышып калдык. Мен дароо эле андан суранып, өзүмө кеңешчи кылып алдым алгач. Коомдук башталышта кеңешчи кылып. Анан сөзүнөн байкап турам да, көптү көргөн, көптү билген. Анан аталар жөнүндө сөз болуп калды. Ал дагы мага окшоп чоң атасынын колунда чоңойттур. Кичине кездеги эмелерибизди айтып күлдүк. Ал китеби мага белек кылды. Мен ага өзүм китебин белек кылдым. Алтысын ошо китептерибиздеги чоң ата менен болгон мамилелерибиз да окшош болуп чыккан, карабайсызбы? Тоого. Анан айтып отурат, Ош мамлекет пединститутун бүткөнмүн. Сиз да ошону бүткөн турбайсызбы? Мен физика математика факультетин бүттүм, ал киши кыргыз филологиясын бүткөн экен. Зат башыдан болот. Анан баягы белгилүү мамлекеттик ишмер ошо Накен Касиевичтин бир тууган иниси экен. Анан ошондой болуп калды. Накен Касиевич менен абдан жакшы мамиледе элек, мамиледебиз дагы эле буюрса. Анан ошентип анан 1-2 айдан кийин гезитке башкы редактор кылдык. Жаным тынчып эле калды да. Жаным тынчып эле баягы кулак мурдум кескенде эмне үчүн? Себеби бул киши өзү укмушу уюштуруучу болчу. Тескерисинче мен кача баштадым ал кишиденчи. Ошондой анан тилекке каршы кыргыз тил гезитин ачкандары менен ошо бюджеттен колдоо жок. Эптеп эле баягы аты ачылды болуп калган экен да. Ушуну ошол баягы подписка кылып жаздыруу маселесинен баштап колумдан келишинче мен жардам беришке аракет кылдым. Анан өзү абдан эме киши эмес беле, мындай жаны тынбаган киши эмес беле. Анан курч киши болчу.
керек болса мамлекеттик катчыга чейин кирип, министрлер жанын койбой, мени менен бир топ эмелерге барды, кыдырып Кыргызстанды. Акимдерге түзөр экипаж чабуул коюп эле. Ошентип анан кийин гезиттин тиражын көтөрдү. Анан ушу бетке айтып, Кайны Осмонович, бунун бир интернет версиясын кылалы деп, ошол гезитте иштегенинен өзү кандай бир канааттанууну алганы мага сезилип турду. Анан кантип жардам бербейсиң? Анан албетте Өзүнүн ордун тапты да. өзүнүн ордун тапты да, вот эң туура айтасыз. Анан мүмкүн болушунча да мен дагы мебель менен, ор техника менен камсыз кылып, биринчи кезекте ошондой шарттар түзө баштадык. Андан сырткары бул коомдо өзүн абдан активдүү алып жүрдү. Анан болгондо дагы бунун өзүнө гана мүнөздүү болгон бир пейили бар эле да. Өлүп барса дагы жалган сүйлөбөйт болчу бул киши. Бетке айтат болчу. Мен боломбу, же катардагы кызматкер болобу, же болбосо министр болобу, айтып атпайм, ал турсун мамлекет катчыга чейин кирип, өзүнүн оюн айтып, ушундай бир адам эле да. Теги эле бир оюма келбептир ушул киши ушундай бир көз ачып жумгучу эле ушундай аркы дүйнөгө сапар тартып кете берет деп. Анан дагы бир таланты ушу мурун эле бар болсо керек эле, кийин өтө ачылды. Бул киши идеялардын генератору болчу. Бир эле окуяны угуп калса, ошо коомго жат көрүнүштү, президентти сындаган болобу, же болбосо президентти мактаган болобу, ошону түркүн варианттары менен байытып элге жеткирүүгө аракет кылчу. Ассалому алейкум деп баштаган эмелери Агайын туугандар. Агайындар деп, агайын тууган деп туруп анан кийин баштайт болчу. Саясатка да кирип кетет болчу. Анан көбүнчө тилди сүйгөндүк, тилге берилгендик, кыргыз тилинин патриоттуулугу. Бир жолу Алкул Осмонов жөнүндө сөз болуп калды. Ошол эле биздин мурунку эски офистин жанында Алкул Осмоновдун музейи бар экен. Ошону алып барып, Кайны Осмонович менен көрдүңүз, мына музейди биз көтөрүп жатыпсыз болбойт. Памир Казыбаев деген бир абдан патриот киши бар экен. Муну ошол кишиге керекпи? Деп мына акырында ошону дагы жасалып моңдолгондо ушу киши чечүүчү роль ойноду да. Туура. Чечүүчү роль ойноду. Ошонун ачылышына катышпай кетпедиби чиркен? Ошого өзү катыша албай калды да. Ушундай кишилер кабыргам кайышып турат да. Жакшы. Анан дагы көп нерселерди айтсак болот. Мен ушул мыйзамды кабыл алдырууга, жаңы мыйзамды кабыл алдырууга катуу киришкенде, себеби бул президент тапшырмасы болчу. Ушул Дүйшөн Кашиевичтин жанында болгону чечүүчү ролду ойноду да. Мен өзүм эле башыман өткөн депутат болгон менен, депутаттар биз сүйлөй беребиз. Ойду тоону сүйлөйбүз, жакшы сөз айтабыз, жаман сөз айтабыз. Мени таң калтырганы, кээ бир депутаттар каршы чыкты да мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды күчөтүүгө. Айрыкча 5-беренесине, 10-беренесине. Бул 2-беренеде, 5-беренесинде муниципалдык мамлекет кызматкерлери кыргыз тилин билиш керек сөзсүз деген норманы улутуна карабай. Улутуна карабай 10-беренеде мамлекеттик иш кагаздар биринчи мамлекет тили жазылыш керек. Анан шартына жараша расмийлик которулат. Вот ушул 2-беренени өткөрүүдө Дүйшөн мырза абдан катуу жардам берди мага. Депутаттардын кабинеттерине чейин качырып кирип барчу. Бир эле Осмон Али экөөбүзгө эле керекпи мына мыйзам деп. Баягы жандоочу кийик аттырат деген сөзгө эң туура келген көсөм киши болчу. Анан 32-берене катуу талаш болуп калды. 32-берененин негизги маңызы, ал жерде биз тизме берип атабыз да. Кайсыл кызматтагы адамдар мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. Президенттен баштап айыл өкмөтүнүн башына чейин. Бу дагы жашына карабай, улутуна карабай. Ушул жерде кээ бир депутаттар мени коркута башташты. Конституциялык сотко кайрылышат, утуласыз, президент уят кыласыз. Андай вот ошондо дагы Дүйшөн абдан каттуу көмөк көрсөттү. Улам гезиттерге жазып атты. Баягы өзүнүн YouTube каналы аркылуу демелечи, баягы орусча айтканда мачт этип атты да, кээ бир демелерди. Анан ошентип өткөндөн кийин анан айрыкча мына күнү бүгүнгү деле эстеп турат. 2023-жыл 17-июнда президент кол койду, күчүнө киргизди мыйзамды. 3 окуудан өткөрдүк. Ошондо Дүйшөн мырза экөөбүз Чаткалга кетип аткан болчубуз машина менен. Биз могул көк бел ашуусунан өтүп, ылдый кетип атканда мага телефон чалып калышты, жогорку кеңештин аппаратынан. Кайны Осмонович, президент кол койду, мыйзам өттү деп.
ой ошо токтот эле машинаны токтот деп ошол бир Кудайга сыйынып экөөбүз Көкбелдин эмесинде. Себеби мыйзамга кол койдуруого аракет кылган күчтөр улам күчөп бараткан болчу. Баягы эле илгерки эле баягы кыргыздар өздөрү партфункционер болуп жүргөндөр, кээ бир азаматтар айтпады, ай орус тили эмне болот деп. Мен эми онда абдан катуу эле жооп берип аттым, ай орус тилинин аркасында 150 миллион орустар турат. А кыргыз тили эмне болот деп баштабайсыңар деп. Ошо чаткалга барганда Дүйшөн мырзанын биринчи эле сөзү ушул болуп атты да. Мынакей мен 17-июнь бул кыргыз тилинин туулган күнү, экинчи туулган күнү деп эсептегенге толук акым бар деп. Жаш баладай сүйүнүп жүргөнү. Күлгөндө бир көзү жүлжүйүп, бир сонун болуп калчу да. Вот ошондой баягы образы азыр бүгүнкү чейин. Тил үчүн жанын берчү эле да кайра. Тил үчүн жанын берчү, салт үчүн. Анан ошол Алкул Осмоновду айтып атпаймынбы? Таң калып ошол чаткалга бар келгиче Алкул Осмоновдун, Алтыконбаевдин, вообще мен деген айрыкча Омар Султановду жакшы көрчү. Ушул ырларын жатка айтса, бул жакта туруп мен думуп кетчүмүн. Темел укмуш айтат болчу. Туура. Устаты да, устат. Анан кийин узак цитаталарды келтирип. Эстетим укмуш эле да. Укмуш болчу. Эч эстен чыкпайт болчу да. Ар бир чогулушка катышып, өткөндө Каны Осмонович моундай тапшырма бербедиңиз беле? Мен ошону айтып коеюн деп баштаганда анан калган отделдин башчылары өздөрү эле ошого карап түздөрүшчү да. Мына көрдүңүзбү? Кандай адамдан ажырап отурабыз. Туура. Эмне дейбиз эми? Жаткан жер жайлуу болсун, топурак торко болсун. Мына убакыт өтө берет экен. Өлгөндүн аркасынан кошо өлбөйт экенсиң. Мына 40 чыгайын деп да келе жатат. Бирок Дүйшөн Касиевич Керимов өзүнүн ошо 68 жылдык өмүрүндө кыргыз тилине, тарыхына, адабиятына, маданиятына өзүнүн эң баралдуу изин таштап кетти десем мен эч жаңылышпайм. Бир кандайдыр бир байлыктын аркасынан кубалаган киши болчу. Жылаңач баатыр болчу да, жалаң төс болчу да. Ошон үчүн мындай кишилердин элеси дайыма жаштар үчүн үлгү болуп, биздин жүрөгүбүздө дайыма сакталып калат. Агай, эми сизге жаңы жумуш табылды десем жаңылышпайм. Мындай тамашачыны аралаша айтканда. Эми азыр сиз бошураксыз да. Буга чейин министр болдуңуз, депутат болдуңуз, мына мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп жүрдүңүз. Эми сиз илим билимдин кишисиз. Ошентип эл журтка сүйлөп, кайрылып, билгендериңизден бөлүшүп туруңуз. Макул, мен кубануу менен макул болом, анткени ал чыйыр жолду мени Дүйшөн досум, Дүйшөн замандашым, кесиптешим салып кетти. Анын атын өчүрүшкө аракет кылып, ошонун эле YouTube каналы аркылуу, ошонун эле салтын улап, анда Оразалым экөөбүз ушул ишти улап кетүүгө мен толугу менен макулмун. Кубануу менен макул кабыл алам. Жарайт агай, буюрса. Жакшылык болсун.